Assalamualaikum hurmatly dostlar. Bugun Babika Holding Türkmeniz tarafından atılgan Liga klubunun training formatındagi final oyunu жүрүп жатат. Finalga 5 komanda келди. Everest, Bilal, Smart жана Каларик командалары. Бул oyundun жеңүүчүлөрү ким болот? Анда меселени биз сиздер менен чоң аныктайбыз. Бүгін Муфит командасы ойынға жақсы даярдык менен келдик. Моральдык жактан буюрса жеңебиз деп ойлойбуз. Assalamu alaikum. Oyunga болгон эмоция аябай сонун, аура да сонун болуп атат. Буюрса татыктуу, акыйкаттуу оюн көрсөтөбүз деп ойлойбуз. Эми орустар айтмакчы, главное не победа, а участие деп көрсөп ачык ойлоп келдик. Жакшы, сонун. Assalamu alaikum. Жалпы oyuncular, көрөрмандар, буюрса биздин маанайыбыз на высшем уровне. Буюрса эң мыкты oyun болот деп ишенебиз. Чоң рахмат. Assalamu alaikum. Урматтуу көрүүчүлөр, конечно, келдик. Өзгөчө көрүүчүбүз бар. Мамалар. Адам өзүбүз кудойбуз. Анан бардыгына келип калабыз. Салам, биздин маанай жогорку деңгээлде эрте таңда баарыбыз эрте туруп, намаздарды окуп, дуа менен келдик. Даярдык мыкты деңгээлде. Буюрса бүгүнкү оюн биздин жеңиш жана башкаларда ийгилик каалаган абалда ниет кылып атабыз. Баарыбызга ийгилик. Бүгүнкү оюн болгон маанайыңыз кандай? Assalamu alaikum arkadaşlar. Buyrsa bizde oyunga болгон маанай сон, даярдыкта жакшы буйрса өзүбүздүн команда менен жеңебиз деген үмүттө келдик. Assalamu alaikum жалпыга, кандайсыздар? Даярдыгыбыз буюрса жакшы. Бул оюндан буюрса жеңишип жатабыз. Жеңиштеги биздин команданы. Everest командасынын ураны Сүйүү достук, ынтымакта биримдик, Everest багынтууга бириктик. Bilal командасына маанай аябай жакшы. Ички түрдө болсо, албетте жакшы тандырып атабыз. Даярдыктар буюрса ай бою даярдандык. Онда да күндө 2 сааттан бөлүп өзүнчө даярдандык. Дилибизде даярдандык. Барына ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү оюндун жүрүшү боюнча өзүңүздүн пикириңизди айта кетсеңиз. Биз только жакшылыкты көрүшүбүз керек. Эгер кемчиликти көрө бере турган болсок, бираз болбой калат го. Бирок чем былтыркы биринчи башталганга караганда анча өсүш бар. Бүгүнкү бизге келген жаңы көрүүчүлөрдөн пикирин уксак. Келечек жаштардын колунда деп. Ошого китеп жагынан, ар кандай нерселерди уюштуруу жагынан, интеллектуалдык жактан аябай жакшы таасирин тийгизип, Бүгүнкү оюн тууралуу ушул апабыздын пикирин сиздер менен чогуу билгибиз келди. Мага оюн аябай жакты. Биринчиден, эмнеси менен жакты? Ошо силерде биримдик бардыгы билинди. Бир аябай силер бири-бириңерди ушунчалык жакшы неме кылганыңар жакты, колдогонуңар. Бүгүнкү кеченин алып баруучусу Аскат Жунусалиевден биз маек алалы. Анын көз карашында бүгүнкү оюндун деңгээли кандай өттү? Андай эмесе жүрүңүздөр. Команданын даярдыгы күчтүү. Даярданып келишиптир. Финал болгондугу үчүн алар даярдык болду. Бизде өзгөчөлүгү могу колунда турган кубок. Ушул убакытка чейин бизде уюштурганбыз оюндарды. Бирок кубокту биринчи жолу беришибиз. Өзгөчөлүгү ошондо. Бабка коомдук бирикмесинин жетекчиси Марлен Жамаловдун пикири кандай экен? Сиздер менен чогуу угайлы. Кыскасы бизге келген ар бир жаштар ар тараптуу өнүгүү менен өзүнүн мээсине, жан дүйнөсүнө пайда ала алат. Эң аз дегенде ал өзүнүн чөйрөсүнө өзгөртүп алат. Жакшы акылмандар менен. Сизге терең астын билдиребиз.